Саламатсыздарбы, менин атым Осмонова Бермет, Бишкектен тургуну боломун. Алгачкы маалыматты жолдошум YouTube'дан көрдү го дейм. YouTube'дан көрүп, анан интернет тармагына карап, ошол жерден жакшылап карап келдик. Анан бул жакка сүйлөшүп, бул жактан кеңеш алып, бул жактан маалымат алып, бул жактан биринчи маалыматты алып кеттик. Андан кийин эми биринчиден көпкө баары эле шектөнүү болот экен. Бул кандай, бул жеке компаниябы же кандай, көбүнчө коркуп калганбыз да азыр. Коркуп, андан кийин коркунуч болду. Коркунуч болуп, анан көпкө ойлондук. Акчаны чогулткандан кийин дагы кандай болот деп туугандарга чалдык, билермандарга. Кээ бирлер кой алар деген тыштап кетет. Орусча айтканда кинут деп айтышты. Андан кийин эми мен жолдошум айткандай, кто не пьет шампанское, кто не рискует, тот не пьет шампанское деп келдик. Апамдын туулган күнү болчу ошол маалда. Андан кийин 63 жашка чыккан пайгамбардын жашы дейт эмеспи. Ошондо 63-чү да болуп келдик бул жака. Анан ошондо ойлогом, бул белги болуш керек деп. Ошондо 24-августтан 22-январда чалуу болду кооперативден. Чалым үй издей бергиле, квартирабы же үй издей бергиле деп, анан биринчиден ишенген жокпуз. Анткени электрондук тизмеден карасак биз 25-чи болчубуз. Анан кантип 25-чи? Менин эсептөөм боюнча биз деген мартта гана издеп башташыбыз керек болду. Анан кийин биринчи сүйдүк, анан кийин издеп баштадык. 23 февралда саат 10-до башка бир вариант таптык да. Аябай жакты, мага аябай жакты, жолдошума жакты. Анан кийин үйдөгүлөргө да айтпай 24-үндө көрөбүз дедик ал эжеге. Ал эжеге бардык. Биз биринчи болдук да, башка эч кимге көрсөткөнгө убакыты болгон жок эженин. Анан эже сизден эле алайын, өтүнөм, ушундай биз кооператив менен макул болуңуз деди. Рахмат эжеге, ал бизге макул болуп күтөм деди. Анан кийин бул чындыгында келечекке да түшүнсөк болот. Анткени улам бир вариант тап келердик. Биз улам бир вариант тап келип, уже макул дегенде биз кайра акыркы күнү башка бир вариант тап келдик. Башка вариант тап келип, анан аябай сурандым. Ушул вариант жакты. Ушуну мага жасап бергиле. Анан ал эжеге да акча керек болду. Ошон үчүн булар тез арада 2 күн ичинде кылып берди. Сатып алуу, сатуу да биз өзүбүз катыштык. Эми документти чынында мындай эле 5 мүнөттө көрдүм, бирок менин фамилиям жазылды. Сатуучу сатты. Өзүмдүн аднама жазылды. Ошо техпаспортто Осмонова Бермет Бакасовна деп жазылды. Ошон үчүн мага жазылды. 1.520.000 сом болду. Анын 380.000-ин биз төктүк. 25%-ын биринчисин. Анан 4%-ын 60.000 төктүк. Эми 10 жылга 4% деп калдыңыз. 4% эмне үчүн төгүлдү? Бул кооперативдин кирүү эсебине 4% төлөнөт. Ошо биз анткени пайщик катары кооперативден кандай мүчө болуп келген үчүн ошо 4% төлөндү. Эми ал 4% ошо 60.000 болду биринчи суммадан. Эми таблицага караганда ар бир айда 9.200, анан плюс 2.000 бул кооперативге ар бир айда төлөнүүчү акысы, ошондо 11.200 10 жылга. Бирок башка мисалы ипотека банкка караганда эмне жакты? Бул жакта эгерде ашыкча суммада акча болсо төлөп бере бергиле деп атат. 10 жылды күтпөгүлө. Бул жакта ошо шартты түзүп жатышат. Керек болсо эгерде кээде болот, кээде болбойт акча. Ошондуктан бул жакта ошо шартты абдан жакты. Бул жакта эгерде акчаңар көбүрөөк болсо төлөгүлө деди. Анан кийин бүгүн мисалы эрежесинде эгерде шарттар ар кандай болот да, эгерде жетишпей калсаңар ошо төлөөгө маалымат берип койгула деп атат. Биздин бул жакта биз менен байланыша турган адамга эгерде кечигип баратсак же болбосо жетишпей баратсак, ошондуктан булар бизге шарт түзүп атат да. Ошонсу жакта мисалы банкта белгилүүдө эч кимди карабайт. Төлөбөсөң пул салынат, ашыкча төлөшүң керек болот. Ошондуктан бул жакта мен Элемандын айткандай 10 жылдын ичинде баарыбыз бири-бирибизге бир туугандай болуп калчудайбыз. Алар өзү ошо квартирада жашаганда мындай эчтеке кылгысы келбейт да бирөөнүн квартирасында. А өзүң квартираң болгондо
өзүң башкача мамиле кыласың, башкача жасай баштайсың ички иштерин. Ошондуктан эми ойлойм бул бирөөгө төлөгүчө өзүңдүн квартираңа төлөп, кандайдыр бир эртеңки күнгө билесиң жашар жериң, андан кийин ошо айырмасы деле чыгып калып атат. Бияка келгенде дагы санап берет кандай айырмачылыгы болоорун. Ошондуктан башка бир байкеге төлөгөнгө караганда бул жака келечекке төлөп өзүм батирлүү болгон жакшы деп ойлойм.